Салам достор, ЛТР телеканалында Эркиндик 122 берүүсү. Мен Максат Надырбеков, бүгүн алып баруучулук кызматтамын. Ал эми азыр биздин коногубуз кыргызга аттын кашкасында эмес, өзүндөй таанымал эжекебиз. Кыргыз маданиятына өзүнүн чоң салымын кошкон мыкты эжекебиз Назира Житигенова. Кош келдиңиз. Кош келдим. Саламатсыздарбы? Бардыгыңыздарга кутман күн. Көптөн бери ушул ЛТР каналына келеле келем. Сагындым сиздерди. Бизди көрүп жаткан жалпы кыргызстандыктар бардыгыңыздарга ден соолук, калган сатып алганыңарга чөнтөктө акча толтура алсын. Салам. Эми мындай да, Назирже, эже дей берейин. Ооба. Кандай дейсиз? Дейир. Классташ десем. Ай, Назира. Негизи ат айтып аткандай эркиндик. Ооба. Эркиндик, эркин отуруп. Эркин отур, Эркин. ЛТР десе эле биз катып калабыз. Сен дагы кушкоң бек болсун. Рахмат. Ошо бактылуу болгула. Ооба. Кыргызстандын саны 7 миллионго жетти, 8ге жетти. Баштадым мен. Ооба. Эми жылына 8тен 8 деп пыйт төрө беришин. Өткөндө интернетте айтып атпады беле, үйлөнөлүктөр жыргабай эле койгулачы 7 миллион болдук деп дегендей, салым кош болгондой деп. Анан буюрса алдыда дагы жакшы күндөр бар. Эми мындай да, Назирже, көп каналдар, канча адамдар сиздин болгон маалыматыңызды алып чыгып, кайра канаган жүрөктү тилип, жарасын жибиттип эле кайра элечи, тырмап, чукуп, ошону сурай бериптир да. Бирок мен сиз менен бир башка бир нукта баштап барган ошол жака баралы кайра эле. Макул. Негизи биринчи суроо мындай да, кайнене болдуңуз. Кайненелик доор кандай өтүп атат? Мага сезилген деле жок. Мисалы, азыр бага көп эле эми эл оозунда элек жок демекчи, элдерди мындай мен кайнене болсом эле мени кемпир деп ойлой беришет да. Ничего подобного мен дагы эле көрдүм, жаш кызда эле хип-хоп болуп жүрөт делечи. Мен өзүмдү мындай кайнене катары деле ал кайненелик статусту түшүнгөн деле жокмун. Ал мага кандай десем, эки күйөө балам тең өзүм баламдай эле. Мисалы, кайнене менен күйөө баланын, келин менен кайнененин ортосунда бир какой-то бир эме болот го. Бир аралык болот, рамка болот. Бизде андай деле жок, өз балдарымдай эле. Анан мындай кайнене эмес эле, мама эле болуп жүрөм окшойт. Балдарыңыздай эле болуп, Жаш кыздар турмушка чыкканда биринчи баласын мындай эне боло элек сыяктуу болуп жүрө беришет го, дагы эле сезбей атам депчи. Анан эркектер да ошондой го. Алгач мен досторум айтып калат, кичүүлөрүн да жакшы көрөм деп, жаш өткөндөн кийин билинет деп. Анда мен ойлоп атам, бир 70ке чыгып калганбыз да. Ай деп калат болсоңуз керек, мүмкүн. Азыр Мисалы, мен деле өзүм аябай эле товар барын айтып берем, товар хороший сразу забрали депчи. Өзүм дагы эрте турмушка чыгып, эки кызымдын мындай энелик статуста. Эне, конечно, болдум, бактым, өзүм чоңойттум, бирок азыркы неберелеримдей эмтип эзилген жокмун да. Анткени чынында эле сиз айтмакчы, адам мындай башына келгенде көп нерсени билбейт экен, анан убакыт өткөндөн кийин билинет экен да. Азыр мага неберелерим ушундай, кыздарымды жакшы көрөм, кыздарымдан дагы аларды артык көрөм да. Эме көп жылдан бери баланын жытын сагынып ушундай. Анан мен ойлойм, может, неберелерим турмушка чыгып үйлөнсө, может, ошондо кайнене, стерва кайнене болот. Эме статусту алам ошондо депчи. Жакшы, негизи баягы күйөө балдардын сизге болгон мамилеси жакшы экен. Аябай жакшы. Уулуңуз эле уулдардай болуп жүрө берсин. Кыргызда тойдо дайыма айтабыз го, күйөө бала эмес, уул болсун депчи, ошондой болгон экен. Эми кыргыз эли жалпы сизди мындай тааныбаган болсо, анда сизди эч ким айтпайт эле да, кайнене деп. Өзүңүз айткандай жигит издеп жүрөм. Ал жагынан бир ойлоп атам да, азыркы учурда жүрөк деген назик болот баары бир, Сизди ушунчалык шакылдап, ачык айрым, кандай десем, комплекс жок, ушунчалык өзүңүздү позитивдүү алып жүргөн менен, ушул Назира айымдын ичинде бир алсыз, коркок, мокок, бир ыйлаган бир Назира бар болсо керек. Андай Назира жок деле болуш керек. Чыгып калабы кээде? Кээ бирде эми мындай өзүңүз жалгыз калганда. Негизи мен кичинекейимен папам ушундай тарбиялап койгон, эч качан эмеге
мындай ыйлаганыңды бирөөгө көргөзбө депчи. Анан албетте мен адам болгондон кийин мурда мен ыйлай берчүмүн, ушу проблема бүтпөй койду, качан бүтөт деп. Кийин убакыт өткөн сайын жаш кезде жүрөк курч улгайган сайын акыл курч болуп баштайт экен да. Бул проблема эмес, бул жашоодогу программа деп калдым да. Анткени бизге деле мектепте окуп жүргөндө дневникке бүт күнүмдүк эмени тапшырманы берет го, ошол сыяктуу эле күнүмдүк тапшырма. Анан проблема деп берсең, проблема жанагы пенденин оозунан кандай сөз чыкса ошол ээрчип келе берет дейт го. Ошон үчүн мен мурда проблема дечимин, азыр мен программа деп калгам да. Анан кийин ой нерсеге айланат деп коесуз. Анан кийин жашоодо албетте депрессия болосуң, стресс болосуң, ар кандай адамдарга жолугасың, бирөө жакшы сүйлөйт, бирөө жаман сүйлөйт. Ошентип эле мен негизи гороскопто телецмин да. Анан телецтер чынында эле мындай биринчи албетте мен Кудайга ишенем, анан кээ бирде совпадение болуп калат да. Негизи телец аял киши, мен еще тигр телецмин да. Анан көп мен жиним келбейт, анан бир жиним келгенде өлдү бары. Күчтүү эркекти да жеңип коем да. Кээ бирде жарылам, бирок ошол мен эмемди негатив жагымды даже жакындарыма көргөзгүм келбей, көбүнчө тоого чыгып кетем. Кырып келесиз. Барып суу жээкке барып отуруп ыйлап, сууну карап, ошо менен ал өзүнчө бир кандай десем, дарылануу да, тазалануу. Ошентип же болбосо баняга кетип калам да, иши сүйлөй жүрө берем жетсейиз. Пар этип жатыр экенсиз да. Ооба, анан кийин уктап, эс алып, ошентип өзүмдүн жана эмелеримди чыгара алам. Анан эми мындай мен назик болуп, мен деле башка кыздардай назик болуп жаткым келет, эркелегим келет, мынтип иштебей бирөө бакса депчи. Мындай өзү акча тапкан, анан көнүп алгандан кийин андайга үмүт албайт экенсиң. Мисалы башка кыздардай болуп мен деле аябай назик болуп деп икан жеп дейин десем, өзүм күлкүм келип кетет да. Ошол сыяктуу. Ой, деп эле деп коесуз. Ой, мындай эле чейин деп. Акетти деп эле. Ошол сыяктуу эле ичимде деле назира ошондой болуш керек. Назиктикти жанагындай кыйынчылык болгон кезде ал нерселерди көргөзбөйт экенсиз. Жок, көбүнчө көргөзбөйм анан эмеге. Бирок айтып калат, мен окуучу балдарым бар да, 7 группасы, анан ошол жакта эң улуу балам мен менен 20 жылдан бери иштейт, ал бир тууган болуп калды. Анан кээ бирде мындай эме бул жаратылыштан экен да. Мисалы мага жаккан жигиттер болсо, же болбосо поклонниктерим чалып калса, мен назик болуп, голосум башкача болуп калат экен. Өзгөрүп эле. Өзгөрүп элечи. Нежный сүйлөп эле. Да, деп эле башкача сүйлөп калат экен да. Мен өзүм сезилбейт да. Ошол иним кайрат айтып калат. Эмне жездеби дейт. Жок, ал жака жездебесиз. Бизге бакырып сүйлөп турат деп телефонду деп эле 18 жаштагы кыздарда болуп эле назик бол, алло деп калдыңыз го депчи. Ошондой учурда пайда болуп калышы мүмкүн. Себеп дегенде көрөрмандар бар, сизди жакшы көргөн, сонун кыргыздын дагы кыздары кантип күчтүү болуш керек? Ушул айымдай күчтүү болсом, бирок кыйналып атканда эмне кылат болду экен деген жагын ачып берейин деп атам да. Негизи баары кыйын болгону менен дагы алсыраган жери да болот, бирок аны көргөзбөйт экенсиз. Жакшы, жазып алыңыздар. Эми мындай дагы бир жакшы сөз бар го, эгерде баткакка кулап калсаң, мындай эле жашоодо, например, чалынып баткакка кулап калсаң, сени бирөө тургузса дагы, же кээ бирлер азыркы учурда тургузбай деле коюшу мүмкүн. Анан баткакта жата берсең, ошол бойдон дальше больше баткак боло бересиң. Ошон үчүн резко туруп, силкинип туруп вперед кетип калыш керек да болду. Бирок баткактын тагы калганда эмне кылабыз? Аны жумсалса болот. Эми мындай, назириже, негизги жашооңуздагы багыл сиз маданият чөйрөсүндө эми дөө шаар десек болот да. Биз сиздерди кичинекей кезиңизден бери көрүп жүрөбүз да. Сонун тамашаларда ойноп жүрдүңүздөр. Азыркы учурда кыргыз юмору кайсыгы багытка кетип баратат да? Мисалы, сиздин көз карашыңызда. Менин көз карашым, эми бул сөздү, бул суроону мага көп эле беришет. Негизи 50 жылда эл жаңы, 70 жылда жер жаңы деп бекер айтылбаса керек. Анан биздин юмор, мисалы, мен эми улуу муун менен да, кичүү муун менен да иштеп калдым да, азыр иштешип атам. Ортодо талтайып шпагаттамын да. Улуулар менен да, кичилер менен да. Анан ар бир, мисалы, биздин учурда мен жаш кезде ошо биз мыскыл тамашаны көрүп, ошондой мен дагы ал форматта болчумун. Анан кийин ошо тамашоо чыккандан кийин, тамашоо кыска күлкүлөр болуп, азыр тамашоону деле көп көрбөй калды. Азыр деген ар биринин колунда телефон, блогерлер болуп кетти, жагындай күлдүргөн. Вайндар, ошо блогерлер, каждый режиссер алып баруучу ушундай болуп кетти да. Анан эми ар бир мезгилдин өзүнүн айла жок, баш ийет
экенсиң, эл кайка ээрчисе. Мен дагы буга чейин 2-3 жыл мурун го дейм, TikTok аябай популярдуу болот, эми болот деп аткан жаңы азыркы жаштардын тили менен тренди болот деп аткан кезде эбачы деп TikTok'ту эмне жинди ошо эле биле берет, анан кичике балдар, жаш балдар деп эле мындай көңүл бурган эмесмин. Азыр эми бир жума болду мен өзүм дагы TikTok'ко уже кызыга баштадым, потому что аякта бир гана өзүн тартпастан акча дагы тапсаң болот экен. Анан ошол жака жалаң анекдотторду айтып, Кудайга шүгүр, 6 күндүн ичинде подписчиктер көбөйдү. Даже кичинекей балдар дагы мындай мени азыр мондай өспүрүм кичинекей балдар мисалы той топурга барганда тааныбай кээ бирде күлүп калам, сиңдим менен бир жолу тойго барсам. Борончу келди деп атышат да менчи. Анан кудул дегенди борончу деп коюшат экен да, кээ бирде тааныбай. Сиз ким элесиз десе, борончумун деп коем да тамашалапчы. Анан бүгүн эле ушу сиздерге келатканда машинамды жылытып атсам, кичинекей 2-класс, 1-класстын кошунанын кызы көрүп алып мага мынтип учурашып, сизди TikTok'тан көрдүм дейт. Ошо азыр бүт эле багытка чыга бериш керек. Азыр биздин күлкү эмеси формат азыр көбүнчө TikTok. Азыр улуулар деле аяка чыгып атышат. Анан бирок мен эми аяктын жакшы эмесин изучать эте элекмин TikTok'тукун. Анан ошол жерде жаман да комментарийлер келип атат. Жон картайчы депчи. Карыганда деп мен картай элекмин, мен назлуу сага аттайын, чыкпай эле койчу. Анан кийин ушундай кийинбей эле койчу, анан тиги деп жаза беришет. Анан мен мисалы ачык кийинген жок, мага жаштардын стилинде заманбап кийинген аябай жагат да. Мисалы менин классташтарым деле эми улуу апалардай жоолук салынып, көйнөк кийип, мен мисалы Куран окуткан жерге же ушундай жака барганда албетте жоолук салынып, көйнөк кийип барам. А так жашоодо ушундай эле жапжаш эми замандын агымы менен кете берем. Жакшы. Эми бизде деген мындай да, кайнене десе эле өзүм апам 64кө чыгып калды. Анан өзү эле кемпирский деп коебуз го, кийим алып баштайт да. Апа, сиз кемпир болбосузбу десек эле өзүн өзү кемпир кыла берет. Мен эми карыбадым, мен кемпир болбодум деп эле өзүн ошол жака багыттай берсе, кадимкидей сиз айткандай ой нерсеге айланып турган ошого айланып калат экенбиз да. Жүрөк жаш дайыма. Биз өзүбүз билбейбиз го. Өзүңөн кийинкилерди көрүп анан карыйсың деген сөз туура экен да. Ага чейин жүрө бересиң. Анан TikTok деп айтып атпайсызбы? Интернет азыркы учурда ошол юмор деген бул өзү бир жазылат да. Бир жазып чыгасыз, аны чыгып сахнадан айтасыз. Бирок азыр телефонго тартып туруп, азыркы белгилүү эле стендаперлердин баягы выступлениясы тарап кетип атат да. Анан алар аябай жаман болуп атат ошондончу. Биздин программабызды эл баргычак деле көрүп коюп атат. Суранам, тартпагыла деп атат. Ошого кандай карайсыз? Айла жок, биз деле да, эмгекти өлтүрөт. Биз мисалы ошо интернет чыккандан баштап эле мурдагыдай азыр гастролго чыкпай калдык. Анткени элдер концертке келбейт. Биз интернеттен эле көрүп алабыз деп элечи. Бир чети бизге бул жагынан минус, бир чети плюс деле бар. Мисалы плюс минус жагы мурдагыдай эл жер кыдырбай калдың, мурдагыдай акча таппай калдың, элге мындай эме азыр эми онлайн заман болуп калбадыбы, мындай бетме бет көрүшө албай калдык да. Минус жагы, плюс жагы мисалы Instagram, TikTok аркылуу үйдө жатып эле жылуу, анан ушинтип акча тапса да болот экен. Жакшы. Эми караң. Сиздин жүрөгүңүзгө мындай катуу тийип кеткен комментарий, мындай эсте калып калган комментарийлер болобу? Жазганда мындай жаман болуп кетесиз го адам. Мен өзүм комментарий окугум келбейт да, мага жакпайт. Мен деле мисалы жок, мен окугум келет, просто убактым дагы жок болот. Анан азыр көзүм, зрениям начарыраак болуп калды, ошон үчүн майда тамгаларды көп окуй албайм да. Анан очки тагынсам башың айланып кетет. Анан убактың деле жок болуп калат. Анан убактым болгондо жаманына деле, жакшысына деле жооп берем. Бирок эң биринчи биз жана Чыпалак Батырды биз шылдыңдады деп бизге жаман пост жазганда, ошондо аябай жаман ушундай сөздөрдү жазганда мен хейт болгон, хейтерлер көп. Мен почти бир ай, 2 айдай депрессия болуп ооругам да. Анткени ушу Чыпалак Батырга чейин мен элден жаман сөз уккан эмесмин да, жакшы сөздөрдү угуп жүрүп, анан ошондой жаман комментарийлер келгенде, анан адам бардыгына көнөт дегендей, азыр вообще көңүл бурбайм. Эми канча адам болсо ошончо ой бар да, ар ким баарын эле жаба бербесин. Кечээ эле мына тойдо мен тамада болдум. Тойдун ээлери дагы, жаштарга дагы, мен өзүмө да эми мага
тамада болгоныма 17 жыл болду, бирок бир 2-3 жолу эле өзүмө мындай көңүлүмө жакпай калган, акустика болуп калат же болбосо тойдун ээлери болуп калат, ушундай жакпаган тойлор болуп калган да 17 жылдын ичинде. Кечээ тоюмда дагы аябай эл дагы жеңил болду, той дагы өзү жакшы болду. Анан көбүнчө аякта мындай госто иштеген начальниктер, врачтар, ушундай интеллигенция көбүрөөк болду да кечөөкүдө. Бирок баардыгы чувство юморлор жакшы. Анан чыккан кишиден 4-5 киши, жаштары да, улуулары да мага рахмат айтып, ушундай сонун тойду алып баратасың дегенде өлө ыраазы болуп чыгып кетип баратканда бир врач байке экен. Анан мен действительно меники зрительский памятим жакшы, бирок эмеден унутуп калам да, көпкө чейин кишини көрбөй калсам, а бетин эстеп калам. Анан ошо бир байке чыгып баратканда настроением бузду да, кетип бараткандачы. Анан билесиңби, Беловодскийден келатканда анан мен обещать эткем, сөзүмө турдум, а сен обещать эткениң сөзүңө турбай койдуң деп эле мага сайылып атат да. Анан эмне дедиңиз эле байке, мен мындай эмеңиз, келбетиңиз мага знакомый көрүнүп атат, бирок биз күнүгө 300 адам менен көрүшөбүз. Анан баарын эсте албайм да десем, у тебя память короткая. Анан деп эле мага мындай настроением бузуп, орой мамиле жасап баштады да. Анан сен чыкканда эле мен биринчи саламатсызбы деп учурашканда эле настроением түшүп калган. Анан сен эмнеге жана кудагыйларды ушул ведущийлердики мага вообще жакпайт. Эмнеге өйүштүрөсүң? Өстүрө билет да, өйүшпөй деп элечи. Мага эле сайланайт. Эмне жашооңузда проблемаңыз болуп атабы же кредитиңизди төлөй албай атасың? Барчар жакка. Телефон менен чатайбыз. Дагы бир нерсени сүйлөп, mesela сени удайга койдум деп элечи, тааныбай койдуң, келип учурашпай койдуң деп. Ушундай моменттерде настроением бузду. Анан машинага чейин настроением бузулуп барыптыр. Анан кийин мен өзүмдөн бир сүрө эмес, ихлас сүрөсүн постоянно айтып жүрөм. Ошо ихлас сүрөнү айтып мындай өзүмдү успокаивать этип турам. Сен сүйлөгөнүң мен үйлөгөн деп музыканы койдум да кайра настроением көтөрө алып кетип калдым. Акчаны санап. Тем более мына бүгүнкү тапкан рызкыма рахмат. Эртеңки рызкыны Кудай бергенди унутпасын деп сүрөнү айтып туруп кайра эле унутуп калам. Мен эме бат настроением бузулат, бирок бат эле унутуп калам да. Эме настроением бузулганы менен бирок резко жиним келбейт. Чолду турам, биякта ичке батпай калам. Тарс деп жарылам да. Сизде ошол моментте чыгып кетпейт экен сөзүңүздөн, Ооба. Жакшы экен анда. Биз дагы тойдо жүргөндө ошондой болду да. Анан бир той нээсинин достору көп экен да. Баары эле кыйын, баары келип эле. Тигил гана, бул гана. Анан той бүтүп атса, антрак коюп кой дейт да. Кое албайм десем, бир аттуу баштуу киши акча берди, мен уят кылбайм. Эми сиздин уят болгонуңузду эмне кылайын, мен тойдо өтүшүм керек десем, деп мага чоңчуп баратат да. Анан баягы сылык сүйлөп, жакшы сүйлөп атсаң ойлой берет да. Анан максатты көргөзүп койсом, анан унчукпай калды, айттым байке дедим, ой андай кылба. Акча төлөп койсоң эле бул бүттү, ушул баарын жаза берем деген болбойт андай. Акча төлөп атпайсыз. Төлөдүң, мен услугамды аткарып атам деп. Анан мен кээде ушундай тойлорго эмелер, той ээлери кээде албетте мен деле өзүм той бергенде аябай толкунданып, мындай конокторго уят болуп калбайын, жашынакай бир башкача өткөзөйүн деп ар бир адам, ошо той берген адам эметет да, толкунданат. Анан көбүнчө тойлордо келип алып эле тамаданын башын орторет го, анан эмне ары бери басып атышат, анан эмне укпай атат, акырын деп кой деп келип эле эметет да, ошондо акырын унчукпай эле микрофонду карматып коем, мен сени алып барчы депчи. Мага мешать этпегиле, настроением бузбагыла, тетиак барып коногуңарды тозо бергиле деп эле акырын айтып коем, болду. Ооба. Өзүм да 2-3 күн болду той бердим, түшүнөм. Күлүп атпаймынбы? Той берип кал деп каргаш келдирди депчи. Тойлор жакшы өттү? Сонун өттү. Аябай жакшы болду. Эми элден жакшы сөздөрдү угуп атабыз, бакыт калып атышат. Ыраазыбыз. Эми баарына назылоо, ажырашпай койсоңор элдер эс болуп калсын. До конца жашап алсаңар. До конца жашап каларбы болчу. Көрдүңөрбү деп. Мен ушинтип үйлөнгөндөргө тамашалап айтып коем. До конца всем назло жашагыла депчи, ошондо элдер мат болуп калсын. Могу экөө чүйүндө болуп калган, ажырашпай жашап. Булар ушундай деп. Жакшы. Эми мындай да, сиздин азыркы жашоодогу басып өтүп аткан бир күндөрүңүздү, ар бир күнүңүз сиз үчүн бир башкача өтөт. Эми ал баягы чыгармачыл адамдык ошондой. Анан баягы жапа чегип калган жүрөктүн абалы кандай болуп атат деп сурагым келип атты. Эми канчадан бери не болду, тазардыбы? Албетте тазарат. Эме да
мисалы эми жүрөк сөөк эмес го, сөөк сынса жаракка кала берет экен. Анан эми жүрөк деле эми жараланып, албетте эми оор күндөрдү өткөздүм, депрессия болдум, тияк-бияк болдум. Анан кийин убакыт өзү эме орус туугандар айткандай время лечит деп коет го. Время вылечило, бирок оозу сүткө күйгөн айранды үйлөп ичет дегендей. Мурда мага ишилип ар ким каждый по себе судит дегендей эле. Мен өзүм кандай болсом, мен башкаларды да ошондой ойлойм да. Анан мурда жакшы болот экен деп эле ушинтип эле жакшы сүйлөп койсо эле алдана берчүмүн да. Эми жигиттер көп таарынбасын, альфонстор көбөйүп кетишти да. Анан жакында мен кичине кээ бирлердин мындай эме көп жашаган эмес, көптү көргөн билет деп коет да. Бир иним бар, өзү 98-жылкы эле. Анан бир жигит мага жазып чалып ушинтип жүрдү. Анан экөөбүз как раз көлгө менен эрчип барып көлгө тойго барып калды. Анан тиги видео звонок кылып калды тиги жигитчи. Сүйлөшүп эле, бирок мындай серьезный эч кандай эме жок, бирок мага аябай эле ухаживать этип, подаркаларды берип, анан бир күндө көп жолу чалып баштаганын тиги иним байкап калыптыр да. Анан эле мынтип карап, видеону карап калат, анан кийин бул ким деп, бияк менин братишкам болот десем, кандайсың, ассалам алейкум деп экөө учурашты. Бир кичинекей эле бир минутага жетпеген общение болду дагы, телефону болгондо апчы стоп деп, токтот депчи, мунуңуз альфонс деп атпайбы. Каяктан билесиң сен, койчу, жакшы бала экен, тем более органда иштейт экен, тигиндей мындай десе, органда иштегендер альфонстор жок экен. Анан кийин жогой мындай сүйлөшүп көрдүм, жакшы бала экен деп эле ушинтип мен мага жакшы эле көрүнүп атат да. Эми жанагынтип жылуу сөз айтып атса, жанагындай эме болуп атса, анан кийин бир күн өтпөй эле как раз менин подружкамдын таанышынын подружкасы бар болчу да. Ошол мага экөөбүз мындай эле бир-эки жолу көрүшкөнбүз, ал кыз менен, кыз эмес, келин да. Анан ошол мага эме номеримди таап, экөөнүн түшкөн сүрөттөрүн мага тытырап жөнөтүптүр да. Анан экөө урушуп кетиптир. Анан 3 жыл жүргөнбүз. Бул деген альфонс, апасайса ушундай успешный аялдарга, акчасы бар аялдарга ушинтип эме кылат, мени алдап кеткен, менден акча алган деген моундай эмелер жөнөттү да. Тиги иним айтыптыр, сен каяктан билесиң деген сразу блокко киргиздим. Ал болсо кечке азыркы убакка чейин деле чала берет да, эмнеге депчи. Анан эми тигини сатпайын дем, сен альфонс экенсиң, анан тиги эми кой тынч эле жашайынчы бар деп. Ошентип эле кылмыш кырчылда билинет болуп, мен дагы уже бара-бара альфонсторду байкай баштадым. Эми бүгүнкү берүүдөн билип калаттыр го эми. Ушул жерде кезип туруп сразу айтып коем, ага эме менден акча алам, мага жаш бала деп, анан кийин жаш балдар менен жүрөт экен деп бир жолу жүрүп койсо эле таза эле жаш балдар келип албай, чүкөңөр тетиякка ойноп алып, өзүңөр акча тапкыла, аял кишиден акча сураган эркек эмес. Ошондуктан силерге предупреждаю, закрыто дорога. Бүттү. Болду, эме акция бүттү. Жаштардын акчасы бүтүптүр. Назира Жетигенова мындан ары өзү менен теңдүүлөр менен жүрөм деп. Жок, эч ким менен жүрбөйм пока. Болду, жүрбөйт. Эч ким чалбагыла. Неберелерим менен жүрөм, болду, жетет. Болду, мен чоң апамды койсо, тайыне. Тайынемин, кайненемин, так что мага тийишпей эле койгула. Да, караңыз. Бул нерсе эмне үчүн болуп атканын айтайын. Татынакай болуп кетипсиз да. Арыктап алыпсыз. Рахмат. Мага да үйрөтпөсөңүз. Ой, негизи сырларын айтыңызчы. Арыктагандын эмне кылдыңыз? Арыктагандын эми көп эле бардыгы сурашат. Буну платный кылайын деп ойлогом, мейлен бесплатно кылып койду. Сау өтө алыңыз да. Назира Жетигенова менен арыктайбыз курсуна катышкыла деп. Негизи мен эмеге ар бир нерсеге бир нерсе түрткү болот да. Анан мен өзүм бат арыктайм, бат семирем. Анан бир жолу арыктаганга мага ар бир адам мисалы бир стимул, бир нерсеге аракет кылып туран до конца таштап барбай коюп, ушундай кыла берет го, фитнеске барып жетип ушундай. Анан мага себепкер, арыктайм дегендерге бир нерсе себепкер болуш керек да. Бир ресторанга ырдаганы барып калдым, анан ушунда азыркы чоң экрандар, анда жаңы экрандар чыгып атканда, моундай мониторлор, кичинекей телевизорго окшогон
капталдарга илип коюптур да, оператор мени артыман тартып атпайбы. Ага чейин мен уже толуп баратканымды билем, бирок таразага түшкөндөн корком да. Анан бирөө сураса эле, билем 69,5 билейин 70ке жетип калдым го деп эле таразага түшкүм келбей эле өзүмдү алаксыз эле өзүмдү 70 килограмм элестете бергем да, 69-70 деп. Анан эле ошо ресторанга ырдаганы барсам, анан мен чачымдын артын такыр тарачу эмесмин да, мындай башын мынтип начос кылып көтөрүп алышат го, андай кылчу эмесмин. Уюл жерим мынтип ачылып калат экен. Анан эжем чачың артын тарабайсың десе, койчу артым ким көрмөгүлө деп эле чачымды тарабай койчумун да. Анан жана оператор мени артыман тартканда, анан бир эме өзүм жакшы көргөн бырышпайт дагы мындай удобный бир көйнөгүм бар да, ошону на всякий случай деп коем. Ал көйнөгүмдү тарс кийип алып эле кетип калам да, мындай денеге дагы удобный. Анын артыман тартса эле могу капталымда гусеница 3 май, чачымдын арты жанагындай бөлүнгөн. Жана оператор камераны коюп алып кетип калдыбы же атайын артыман тартып аттыбы билбейм, жанагы 3,5 мүнөттөн эми общий 7 мүнөт өтпөй койду да, 7 сааттай болчу. Мен ошону көрүп, анан еще артка жылып кетип калайын десем, мен сүрөткө түшүп атат. Анан төр жактагы ошо эмелерге, апаларга да бар ырдап кой деп ошол жака чейин бардым. 7 мүнөт бүтпөйт. Анан ушундай өзүмө эмне бул көйнөктү кийип алдым, чачым артын тара десем эмне тарабай койдум деп. Ушундай жийиним келди, арт жагынан көрүнүш вообще страшный экен да. Анан келип туран эртеси күнү баняга барып туруп тараза түшсөм 73,5 болуп кетиптирмин да. Окуй 80ге чыга электе секирейин дедим дагы. Ошондо как раз баарыбызды камап салды, карантиндин учурунда болчу. Анан ошондо жер үйдүн да баркын билдим. Анан эле уже кой арыкташ керек деп, анан жанагындай бир капсулаларды ичтим. Бирок азыр ошону дагы айтып коеюн. Ал капсуланы ичкенде орустар айткандай, одно место лечит, другое место калечит. Албетте жаштарга батыраак жардам берет экен оригиналы. Мындай уже возраст өткөндөн кийин жана майлар деген пресстелип баштайт экен да. Аны кетириш кичине кыйыныраак болуп калат экен. Ошондо мен 3 ай ичип 4 килограмм араң арыктадым да. Анан бирок анын бир жакшы жери таблетка жана эмениге суу сатат экен дагы, көп суу ичип. Негизи адам күнүнө, мисалы мен азыр 60 килограммын, 60ка 2 литр суу, 70те болсо 3 литр суу. Ушундай суу көбүрөөк ичип туруш керек да. Анан кийин ал аябай суу сатат экен, ошо сууга көндүм. Анан ашказанды мен мурда 1 порция лагман, 2 штук манты, 1 самса, анан 1 медовый торт жеп турам. Деп отурчумун. Тойдум да? Тойду, ошондо тойчум да. Анан азыр болсо обязательно завтракты иччи эмеспиз, анткени биз кеч келебиз, түшкө чейин уктайбыз, анан обедти ичебиз. Анан кийин эме жатардын астында 5 бармакты жеп, чучукту жеп туруп былтыйып жатып аласың. Анан тойдон жеп үйгө келип анан койсоң элдер туруп келип дагы жеп турган. Алар менен да үйдө чай ичип жатып, ошентип атып, анан ошо туура тамактанганга өттүм, сууга өттүм. Анан чуркап баштадым. Планка, приседания, обруч ушинтип атып эле. Физический, анан кийин туура тамактанып, ошондо 10 айдын ичинде 14 килограмм арыктадым да. Анан азыр дегим тамак жаман да, уйку менен аппетитке арга жок деп коет го. Анан кээ бирде деп жейм дагы. Бир коркунуч барбы? Могу шашлыкты кийин сатпай калчу деп эле ойлойсуң го. Азыр жеп калбасаңчы кийин ушу шашлык дүн өзүнөн жоголуп кетчү деп алып элечи. Анан мен өзүм дагы сладкое ешкамын да. Жанагындай таттуу, торт-портторду, шоколад-макалаттарды эле чыдабай кетип жейбем. Анан ошондо мынтип эмени кээ бирде борсок каттама жакшы көрөм, каймак менен ошолорду мынткенде обязательно 2-3 килограмм сразу кошуп жейм да. Анан уже чувствовать этип баштайм, окуй дегенде кайра иштейсиз. Кайра иштеп баштайм. Жана айтсаңыз эстеп кетип атпаймынбы, артыман тартып депчи. Биз шашканда костюмдун астын үтүктөп турган костюм кийип аласыз го. Эстеп кетип атпаймынбы? Чындыгында семистик экрандан дагы кошуп көргөзөт. Азыр мен мындай илтейген эле болуп чыгам да. Мен деле ойлой беришет, мындай семист депчи, живой көргөндө мен ушинтип тамашалап сизди живой көрдүм деп, эмне мертвый да көрдүм эле дейм да. Ошо телевизордон көргөндө могу операторлор акырын тартып калачы, бизге 2-3 килограмм кошпойт элечи. 2-3 килограмм кошсо да мейли 2-3 размер кошсо болот. Анан мени көп эле ойлошот экен, бою узун, бир 90 килограммдай депчи. Анан жаным аби боюң кичинекей, өзүң арык эле турбайсың депчи. Азыр сени где-то бир 150 килограмм көрүп атышат. Бер жагы эле топчулар мындай болуп турганда курсак чыгып
арықтайбыз. Сен эфирге чыкканда курсаң тартсаң төшүң чыгып калат. Мен айтып атпаймынбы, тиги жубайым айтып атпайбы, курсагың тарт дейт. Мен курсагымды тартамбы же суроо беремби деп атпаймын. Экөөнү бир убакытта кыла албайм деп. Жакшы, азыркы сиздин чыгармачылыгыңыз интернет аркылуу кетип атат, бардык жагынан жазып атасыз, чуркап атасыз, тапкан ташыганыңыз той болуп калды го баарыбыздыкы эле. Анан эми негизи азыркы алдыдагы биздин көп жаштардын баягы турмуш жолунда жаңылгандар көп болуп атат. Сиз дагы эми өзүңүздүн опытуңуздан бөлүшө кетсеңиз, эмне кылышы керек аял киши? Сен келинчегиңе айта кетейин, Мен келинчегим айтып угуп тур. Күмүш сырга деп элечи. 3 эле суроону бербеш керек. Каякта жүрөсүң, качан келесиң, ким менен жүрөсүң деген суроону бербесе эле болду. Кечке чалып анан кийин каякта жүрөсүң, эмне кылып атасың? Албетте мен эми азыркы жаштарга мен деле турмуштан жаңылганмын. Жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт деп коет. Анан кийин түшүнөсүң. Мен ошо жаш кезимде кыздарым атасы менен ажырашып кеткенде мен ошону эле күнөөлөрчүмүн. Сен деле күнөө, сен деле. Ошон үчүн күнөө бир эле кишиде эмес, 2 кишиде болот экен. Анан кийин бирөөсүн ачуусу келип атканда бирөөсү тынчып калыш керек, экинчиси ошентип бири-бирин түшүнгөнгө аракет кылыш керек да. Анан негизи эле үй бүлөнү кармап калыш бул өтө бир өзүнчө искусство. Мен деле азыр турмушка чыкканда корком да. Мисалы турмушка чыксам, мен эми өзүм жалгыз болуп, мындай биздин кыргыздын тили менен айтканда эм башыраак болуп калдым да. Анан бирөө башкарып эле анан ас кимди жууп анан көйнөп, адан деле качпайм, просто мен чыгармачылык жумушума тоскоол болот. Анан мен негизи өзүм башкарбайм, башкартпайм. Ошону жаман көрөм да. Анан биздин кыргыздын мырзалары таарынбасын, бирок алганга чейин алтыным, алгандан кийин катымды эле отур бияка, тур деп эле өзүнчө эле сени менчик мындай мындай хозяин болуп алат го. Мен ойлойм, эми күйөөс аял болгондон кийин эң биринчи бири-бирине көзүнө чөп салбай, изменять этпей, бири-бирин алдабай, түшүнүп жашаса эле жашоо болот болуш керек деп. Эң башкысы сый. Эң сый ошо бири-бирин анан уже жашап калып эле анан кийин эле аялды бизде эми кыргыздын менталитети акырындан көч оңолот дегендей оңолуп келе жатат мурдага караганда. Аялдарды экинчи планга койбой, эме теңме тең. Анткени өзүнүн апасындай, өзүнүн карындашындай эле ошондой көз караш келинчекке болсо, зомбулук кылбай, кол көтөрбөй, мне кажется, жашоо жакшы эле болуп болуш керек. Эми бизди көрүп аткандар, ой, тим эле акыл үйрөтүп атканбы өкөт. Кыйратып турмуш куруп салгансыз депчи. Тамаша, баягы мен күлүп калам да, ажырашып көрбөгөн адам үй бүлөнүн баалуулугун айтып бере албайт депчи. Анткени кантип ажырашпаш керекти айта албайт депчи. Анан жашоодо ажырашып жаңылган адам билет кандай нерседен туура эмес кеткен, кайсы жерден болбой калышы. Мисалы деле кетмен жатса, кетменди басып алсаң келип туруп тиги сабы башыңа тиет да. Ошону уже бир жолу басканда башыңа тигенде мындай кетменди айланып каласың да. Ошо сыяктуу эле жашоодон бир жолу жаңылгандан кийин экинчи ошону кайталабайын деп көп нерсени аракет кылып каласың башыңан өткөндөй. Бүгүнкү берүүдө негизи биз Назира Жетигенованын акциясы бүткөнүн билдик, андан сырткары кайненелик доорго жете элек экенин билдик. Кудайым берсе дагы алдыда жолугушуу күн бар. Назирайым. Эркиндик 122 ЛТР каналы жана ошол YouTube каналда бар, ошол жака подпискаларды таштап туруп, анан бизге жакшы комментарий жазып койсоң кандай дейсиз? Жакшы. Бир күндүк ведущиймин да. Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет дейт. Бирок азыркы жаштардын эмеси сөзү менен хайп болуш үчүн албетте жаман дагы сөздөр жазылыш керек. Тентек болуш керек. Тентек болуш керек экен. Ошон үчүн алдын ала жакшы жазгандарга дагы, жаман жазгандарга да баарыңыздарга терең ыраазычылык. Бирок жакшы жазгандарга, жаман жазгандарга караганда 100 эсе терең ыраазычылык таазим. Ошол эми достор, Кудайым буйрса дагы эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Кыргызстаныбыз тынч болсун дагы. Ушундай таланттуу биздин айымдарыбыз ийгилик жаратып жүрө берсин. Рахмат. Кудайым буйрса алдыда чоң-чоң ийгиликтерди багындырыңыз. Дагы сонун
мындай хайптарыңыздан көрүп сага турабы? дагы бир эме айта кетейин, сен эми экөөбүз тең бири-бирибиз да, экөөбүз тең бир турмушту башыбыздан өткөргөнбүз. Анан эми экинчи аны кайталабаш үчүн кыргыздын жигити 3 эле тил билиш керек экен да. Сен 1-2 тилди билет болушуң керек. Үчүнчүсүн эми үйрөнүп алсаң вообще сонун болот да, жашоодо кыйналбайсың. Жана ошондой эле жаңы үйлөнгөн жигиттерге бардыгыңыздарга, кулагыңыздарга күмүш сырга биринчи эне тилин, экинчи латын тилин, үчүнчү катын тилин билсеңер эле болду, вообще кыйналбайсың. Болду. Бүгүн тамашта окуп баштайчы. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Жакшы туруңуздар. Аман болуңуздар.